Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрөмөгү менен тааныштырабыз. Студияда кызматта Турсун Умар. Өкмөт өлкөдө аялдарды колдоо үчүн бүт аракетин жумшап жатат. Бул тууралуу Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн аялдарынын экинчи форумунда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында тарыхта жана коом ичинде аял затынын орду чоң болуп келген. Дүйнөдө экология, жакырчылык, миграция жана эл аралык терроризм өңдүү көйгөйлөр болууда. Аялдардын тарых жана коомдо орду чоң. Тарыхта аялдар лидер болуп, дүйнөнү кан төгүүдөн сактаган учурлар бар. Дүйнө жүзүндө 200 миллион киши туруктуу жашаган жери жок. Ошондой эле 700 миллион киши мекенин таштап көчүп кетүүгө аргасыз. Мындай социалдык маселелерди чечүүдө аялдардын орду чоң, деди ал. Андан тышкары ал өмүрүн Индия элине кызмат кылууга арнаган Индира Ганди өңдүү дүйнөдөгү аял лидерлерди белгилеп өттү. Өкмөт өлкөдө аялдарды колдоо жана ролун жакшыртуу үчүн бүт аракетин жумшап жатат. Жогорку кеңеште аялдардын саны 16%, жергиликтүү кеңештерде 10%, муниципалдык кызматтарда 37%ды түзөт. Ошондой эле мамлекеттик кызматтарда 42% аялдар иштейт, деди Абылгазиев. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин 16-чы кеңешмеси өтүүдө. Анын жүрүшүндө катышуучулар маданият тармагында кызматташуу 2021 жылы ШУКУга мүчө мамлекеттерде Silk Road Fest эл аралык фестивалын өткөрүүнү талкуулашат. Андан тышкары маданий мурас объекттерин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесине киргизүү маселеси да каралмакчы. Кеңешмеге Тажикстандын маданият министри Орунбек Шамсуддин Шодубек, Өзбекстандын маданият министринин биринчи орун басары Азатбек Назарбеков, Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммеди уулу, Россиянын маданият министринин орун басары Николай Овсиенко, Кытайдын маданият жана туризм министрлигинин жетекчи курамынын мүчөсү Ван Ксиофэнг, Индиянын маданият министрлигинин орун басары Шри Арун Гоэл жана ШКУнун башкы катчысынын орун басары Сесяо Юн катышууда. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргыз Республикасынын президентинин Россия Федерациясынын президенти менен сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын айрым пункттарын аткаруу маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Белгилүү болгондой, Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча ар башка тармактарда өз ара пайдалуу кызматташууну күчтөндүрүүгө багытталган бир катар келишимдерге жетишилди. Бул макулдашууларды ишке ашыруу анын ичинде Россия Федерациясынын Иркутск, Сургут, Туштүк-Сахалин жана Якутск сыяктуу шаарларында пландаштырылган Кыргыз Республикасынын элчилигинин канцелярияларын ачуу деңгээли көбүн эсе бизден көз каранды, деп ырастады ал. Вице-премьер-министр белгилегенде 2020 жылы Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасында Россия Федерациясынын жылын өткөрүү сунушталды. Ошону менен бирге 8-чи Кыргыз-Россия региондор аралык конференциясынын жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды өз убагында аткарууга өзгөчө көңүл буруу керек. Улуттук санариптик долбоорлорду ЯЭП санариптик күн тартибине шайкештөө, соода, мунай, химиялык өнөр жай, энергетика жана айыл чарба тармагында кызматташууну кеңейтүү маселелерине назар салуу зарыл, деп жыйынтыктады Жеңиш Разаков. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов берген арызына ылайык элеген кызматынан бошотулду. Бишкекте машинанын баланы уруп кеткен учуру видеого түшүп калган. Жол кырсыгы 14 майда саат 18:20 чамасында Москва менен Манас көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөнүн айтымында машина баланы киши өтүүчү жерден коюп кеткен. Милиция жол кырсыгы болгонун ырастады. Бала Манас проспектисинен өтүп баратканда айдоочу коюп кеткен. Ал жол чийинден кетип бараткан. Тийиштүү экспертизалар дайындалды, автоунаа атайын жайга токтотулду, деп шаардык жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Видеодо жабырлануучунун кызыл жарыктан өтүп баратканын байкоого болот. 12 жаштагы бала түрдүү жаракаттарды алып ооруканага жеткирилди.
Өлкөдө жалпы республикалык сабаттуу бол өнөктүгү өткөрүлүүдө. Ага республика боюнча бала бакчалар, орто мектептердин, жогорку окуу жайлардын мугалимдери, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана жалпы каалоочулар катышууда. Иш-чара жат жазуу түрүндө өткөрүлүп, жыйынтыгы Мамтил KG сайтында жайгаштырылат. Максат коомчулукту китеп окуу, сабаттуу жазууга үндөө жана жазуу маданиятын өркүндөтүү. Эске салсак, өнөктүк ЛТР мамлекеттик телеканалында түз эфирде көрсөтүлдү. Анда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев жат жазуу жазуучунун жол жобосун түшүндүрүп берди. Мүмкүндө инсандын сабаттуулугу мейли сүйлөө маданиятында болсун, жазуу маданиятында болсун, кесипкөйлүгүндө болсун актуалдуу болуп турат. Ал эми мамлекеттик тилдин кадырын арттырыш үчүн биздин жарандарыбыз аны күндөлүк турмушунда үзгүлтүксүз дамамат колдонуш керек. Аны колдонук чөйрөсүн кеңейтиш үчүн биз ушул сыяктуу өнөктүктөрдү өткөрүп турушубуз керек. Ош шаарында жаш мугалимдердин сынагынын жыйынтыктоочу баскычы өтүп жатат. Ага каладагы 3000ден ашуун мугалимдин ичинен усулдук чеберчилиги менен өзгөчөлөнгөн 7 жаш мугалим катышууда. Алар эмгек тажрыйбасы 3 жылга жетпеген жаш мугалимдердин арасынан тандалды. Сынактын катышуучулары 6 шарт менен өз ара таймашат. Анда жаш мугалимдин билим берүүдө чыгармачылыгы, сабаты, кызыктуу, жеткиликтүү өтүүгө болгон аракетине жана башка бир топ жөндөмдүүлүгүнө көңүл бурулат. Иш-чаранын негизги максаты аймактарда билим сапатын арттыруу, жаш мугалимдердин кесиптик чеберчилигин, жоопкерчилигин жогорулатуу, келечек ээлерине татыктуу билим тарбия берүү болуп саналат. Кыргызстанда мугалимдин кесиби баркты албай калды да, түшүп кетти. Ошол мугалимдин кесибинин кандай бартуу экенин, кандай жакшы экенин жаштарга көрсөтүү максатында биз ушул конкурсту уюштурганбыз. Буюрса жыл сайын өткөрүп турайлы деген ниетибиз бар. Анан болгондо дагы азыркы убакта мектепте жаш күчтүү, жакшы окуган балдар мугалимдин кесибине барбай калды. Ошо тартуу максатында анан эмне эле мугалимдин кесиби өтө маанилүү экенин, бул мугалим кесиби эгер жакшы болуп балдарга жакшы билим берсе, мамлекет өлкө ошондо гана өнүгөрүн коомчулукка жеткирүү максатында ушул конкурсту өткөрүп атабыз. Бүгүн Бишкек шаарында белгилүү кардиохирург Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына Борбордук Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасалгандыгынын 60 жылдыгына жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция башталды. 1959 жылдын 19 майында Орто Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасалган. Аны алгачкы жолу кыргыз медицинасынын корифеи Иса Ахунбаев жүзөгө ашырган. Конференцияга Россия, Германия, Израиль, Кытай, Казакстан жана башка мамлекеттерден келген окумуштуулар, врачтар жана профессорлор катышууда. Бул иш-чара 19 майга чейин уланат. Я хочу сказать, что Кыргызстанда буга окшогон ири илимий жыйын биринчи жолу өткөнү турат. Албетте анын жөнү бар. Себеби Ахунбаев өз учурунда ата мекендик медицинага чоң салым кошуп, хирургдардын чыныгы сапаттуу мектебин түзүп кеткен. Андай адам 100 жылда бир жаралат. Чыңгыз Айтматов өз кезегинде Ахунбаев менен жакындан тааныш болгон. Ал мындай деген эле: бул адам кыргыз элинин ичинен чыккан, чандагына чыга турган көрүнүш эле. Анын терең ой жүгүртүүсү жана врачтык чеберчилиги абдан жогору болгон. Дагы бир белгилеп кое турчу нерсе, бул иш-чарага дүйнөгө белгилүү россиялык кардиохирург Лео Баккериянын келүүсү күтүлүүдө. Мунун өзү эле илимий жыйынын абдан маанилүүлүгүнөн кабар берет. Бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы кызмат учурунда курман болгондорду эскерди. Казгатар сапка тизилген өздүк курам каза болгондордун жакындарына облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Малик Нурдинов ата мекендин коопсуздугу, эл жердин бейпилдиги үчүн уюшулган кылмыштуу топтор, террорчулук күчтөрдүн мизин кайтарууда өмүрүн арнаган милиция кызматкерлеринин эрдиктери унутулбай, муундар улантаарын белгиледи. Алардын ар биринин кызматы, көрсөткөн эрдиктери өсүп келе жаткан жаш тартип сакчылары үчүн тирүү сабак болоорун эскертти. Айтсак, Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта Ош облустук ички иштер башкармалыгында кызмат учурунда 30 милиция кызматкери курман болгон. Кыргыз Республикасы жаңыдан эгемендүүлүгүн алып, эми өзүнүн багытын алып жашоо баштаганда ошол эле кезде кылмыш дүйнөсү дагы жөн турган эмес. Ушул өтүп кеткен кызматкерлер аеосуз өзүнүн эң кымбат болгон жанын аябай кызмат кылышкан. Айрымдарын атап кетсем болот, мен алар менен иштешкенмин, алар менен иштешкениме мен сыймыктанам. Уран Алиев ошол кезде, маселен 2005 жылы 5 апрелде
кылмышкерлер тарабынан ок чыгарылып каза болгон. Ал чыныгы мындай ыкчам кызматтардын, милициянын офицер деген наамын бийик кармаган жетекчи болчу. Ушу көргөзгөн эрдигин жана жарандарга кызматкерлердин кылган коомдо тартип үчүн, стабилдүүлүк үчүн, кылмыштуулук менен күрөш үчүн кылган иш-чарасын биз даңктап, даңгазалап, булардын жүргүзгөн кесипкөйлүгүн жаш кызматкерлерге өрнөк катары өткөзүп бериш максат болгон. Жалыктар түрмөгү соңуна чыкты. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.